Урматтуу аталар, апалар, эжелер, карындаштар, акелер, үйгөлөр, барыңыздарды бүгүнкү Нооруз майрамы менен өзүмдүн атыман жана кесиптештеримдин атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул майрамыбыз мына ата-бабадан калган када салт, үрп-адат, насил менен кылымга жашап келген кыргыз эли мындан ары дагы жашай берет дейм. Мына ушундай илгертен бери кыргыз эли кылым караткандан себеби эмнеде десе, ушул башка мамлекеттерде дагы көп улуттар бар, мамлекеттүүлүгү жок, көп улуттар бар, туусу жок. Мына биз Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Чакан аз гана сануу улут болсок дагы өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүз бар, өзүбүздүн туубуз бар. Астында күн кечирип келебиз. Анын себеби ушул үрп-адаттарыбыз, каада салттарыбыз, мына ата-бабаларыбыз, мына биздин аксакалдарыбыз аздектеп барктап келген үрп-адаты менен биз улуу болуп жашап келебиз. Мына ансығандай бүгін Нооруз майрамында жаңы күн деген маанини туюндурат экен. Ушул жаңы күндө бардык айлана чөйрө, бак дарактар бүчүр байлап, мал жандар түсүн өзгөртүп, адам баласы жаңы жашоодо жашап келет. Буюрса мына ушундай Ноорузда сүмөлөк кайнатып, көчө көйө бышырып, ата-бабаларыбыз дуа кылган, ниет кылышкан, жакшы тилек, жарым ырыс деп ошол ниеттери кабыл болгондуктан мына бүгүн биз кылым каратып кыргыз эли жашап келебиз. Мындан ары дагы биз келечек буунга ушул үрп-адаттарыбызды, каада салттарыбызды көздүн карегинде сактап өткөзүп берүүгө милдеттүүбүз. Сиздерге аталар, апалар чоң ыраазычылык таазим этебиз. Ушул жаркын келечекти тартуулаганыңыздарга. Анан кийин биз ушул майрамда жолу чапса биз чаптык, аты калды Манаска деп биздин айылдык кеңештин депутаттарына чоң ыраазычылык билдирип койгум келет. Учурдан пайдаланып мына ушул бюджетти карап, ушул Нооруз майрамына мындай тартуулайсыңар, Нооруз майрамы мындай тозгонуңар деп бардык каражатты бөлүп жеткан ушул биздин айылдык кеңештин депутаттары. Буларга дагы учурдан бирок чоң ыраазычылык билдирип коюп, сизди өзүмдүн атыман жана сиздердин атыңыздардан. Мындан ары дагы Актөбө айыл өкмөтү кыргыз мамлекетине салымын кошкон, өсүп өнүккөн айылдардын катарына кошулса деген ниетте бүгүн ушундай иш-чара болуп атат. Мына батаңызды бердиңиздер, ниет кылыңыздар, дуа кылып атасыздар. Ошонун баарын Аллахым өзү кабыл кылсын. Ар бир жерде, ар бир жыйында, ар бир чогулуштарда Аллах Таалахты бул улуктап койсок, ошол жерде береке болот экен, ошол жерде өсүп өнүгүү болот экен буюрса. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Рахмат. Азыркы сөзгө деген Актөбө айылдык кеңешинин төрагасы Конгантиев Алмаз Сүйүмбековичке сөз берет.